будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю, хорошо. Саламатсыздарбы, ардактуу Баткендин баатыр апалары, амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. УТРК Баткен телеканалында жыл сайын салтка айланып өткөрүлүп келе жаткан апалар ырдаша теле долбоорунун жаңы жылдык чыгарылышы назарыңыздарда. Албетте бул президент Садыр Жапаровдун дүйнөлүк бийиктик уңгу жол жарлыгынын алкагында. Албетте биз дүйнөлүк бийиктикке уңгу жолубузду сактоо аркылуу жетебиз. Тарыхты таңганын тамырсыз калганын демекчи, кылым кыйрында жашап келе жаткан кыргыз элинде бай казына, улуттук мурастар, баалуулуктар эбегейсиз десек болот. Андыктан мына ушул улуттук баалуулуктарды нарк насилде, таалим тарбия, адеп ахлак, руханий көрөнгөнү жайылтууда элет жеринде апалар, сиздердин эмгегиңиздер эбегейсиз десек болот. Андыктан сиздердин жасап жаткан эмгегиңиздерге таазим демекчибиз. Албетте 2025 жылды узатып, 2026 жаңы жылды тосуп алдында турабыз. Мына ушул жаңы жыл жергебизге, өлкөбүзгө тынчтыкты, өнүгүүнү, ар бир үй бүлөгө бакубат жашоону алып келген жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Анда ушул жаңы жылдык кече апалар ырдашат 2025, мына ушул жаңы жылдык кече кут болсун дейли дагы кеченин башында Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алия Жамантаеванын бир керемет чыгармасы менен кечебизди баштап алабыз. Ömür tatlı sezilim, ötö berek turbayı.
ар башка үнөт болот турбайбы жакшы кылган жигитти жары болот турбайбы эстүү жигит туш болсо багы болот турбайбы эстүү жигит туш болсо багы болот турбайбы Кадырман көрөрман, ардактуу Баткендин баатыр апалары көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Албетте босогодо жаңы жыл, жылан жылын узатып, жылкы жылын тосотабыз. Мына ушул жылкы жылында мына ушундай жылкыдай күлүк уул кыздарыбыз тарбиялансын, жалангана жергебизде өнүгүүлөр болсун. Бүгүн облус аймагында мына ушундай нарк насилди жайылтууда маданиятты өнүктүрүүгө салым кошкон жалпы 12 топ бүгүнкү жаңы жылдык чыгарылышынын коноктору болууда. Кызыл Кыя шаарынан, Кадамжай району, Лейлек району, Баткен шаары, Баткен районунан келген апалар, аман болуңуздар. Антардактуу телекөрүүчү урматтуу апалар, бизде куттуктап бул жерге жетекчилер келген. Анда сиздердин уруксатыңыздар менен жетекчилерди чакырып койго уруксат этсеңиздер. Кызжибек Тагайева, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн социалдык өнүктүрүү жана мониторинг бөлүмүнүн башчысы. Жумагүл Сатыбалдиева, Баткен районунун акиминин орун басары. Ошондой эле Дилара Мегенбердиева, Баткен шаардык мэриясынын социалдык маданий секторунун башчысы. Ошондой эле Абдумомунов Сабыр Абдумомунович, УТРК Баткен телеканалынын директору. Саламатсыздарбы, урматтуу ага элечек апалар. Сиздерди 2026 кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Бул сиздердин иш-чараңыздарга Баткен областынын ыйгарым укуктуу өкүлү Шаменов Айбек Асанович келүүгө аябай кызыктар болгон. Тилекке каршы айрым маселелер, чукул маселелер чыккандыгына байланыштуу бизди атайын өкүл катары жиберди. Чын дилинен сиздерге болгон куттуктоосун жеткирип коюуну тапшырма кылды. Ошондуктан сиздерге жаңы жылда жаңы ийгиликтерди каалайбыз. Үй бүлөлүк бакыт, сиздердин биздин коомдо ордуңуздар аябай чоң экендигин баса белгилеп кетсек болот. Анткени Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук тем бийликтик, улуттук тем дүйнөлүк бийликтик жана оңгу жолу жарлыгын ишке ашырууда түздөн-түз биздин ак элечек апаларыбыздын салымы чоң деп айтабыз. Анткени бул жарлык кабыл алынганга чейин кылымдарды карытып келген кыргыз эли ушул нарк насили менен маданияты, тили менен ушул күнгө жетип отурат. Бул нарк насилди сактоодо, улуттук каада салтты сактоодо биздин энелердин орду аябай чоң деп айтсак болот. Мындан ары дагы ушул жарлыктын алкагында ошондой эле жаштарды туура жолго тарбиялоодо сиздерге чоң жоопкерчилик жүктөлдү деп айтсак болот. Анткени жерлерде ушул жаштарды жакшы жолго коюуда, кыргыздын аялдары сабырдуу үй бүлөнү сактоодо негизги ролду ойногондугу боюнча сиздерди жерлерде жеткирип жаштарды тарбиялоого чоң салым кошот деп ишенебиз. Ошондой эле кыргыздын улуттук каада салты, улуттук кийимдери боюнча дагы буюрса Баткен областында жакшы иш-чаралар башталды. Бул биринчи иш-чарабыз. Мындан ары дагы чоң жетишкендикте керек болсо республиканын аймагына жайылтууга сиздердин күчүңүздөр жетет. Арзыкан эженин демилгеси менен биз ак элечек күнүн өткөрдүк. Бул ак элечекти ушул улуу муундун гана жаштары жакшы түшүнүп калды. Эми ошол жаштарга керек болсо ушул мектеп окуучуларына дагы ушул каада салтты, анын ичинде улуттук кийимдин нарктуулугу боюнча дагы жеткирүүдө сиздердин ролуңуздар чоң. Мындан тышкары облус аймагындагы деги эле республика аймагындагы баардык маданий иш-чараларда сиздерсиз биз иш-чараны өткөрө албайбыз. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошондуктан дайыма бар болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Дайыма ошентип мамлекетибизде тынчтык, анын ичинде Баткен областында тынчтык болуп, ыр гана жаңырып тура берсин демекчимин. Рахмат.
Саламатсыздарбы, урматтуу биздин кадырлуу апаларыбыз, урматтуу эжелер, урматтуу шайыр апалар. Сиздер менен ушундай бир жагымдуу, аябай бир өзгөчө жаңы жыл астында ушундай жакшы иш-чарада жолугуп отурганыбызга өтө кубанычтабыз. Албетте Баткен районунун башчысы Аким Данир Белековичтин атынан сиздерди ушу келе жаткан жаңы жыл майрамыңыздар менен чын жүрөктөн жылуу куттуктайбыз. Урматтуу апалар, биз билебиз, биздин күчтүү айымдар бир колу менен бешик тербетсе, бир колу менен аламды терметет деген сөз бар. Урматтуу айымдар, сиздер мындан ары дагы жакшы жашоого, бакубат жашоого татыктуусуздар, урматтуу айымдар. Ошондой эле Кызжыбек Кубанычбековна белгилеп айткандай, сиздер биздин ушул барган жердин төрдүн көркүн ачкан республикалык, облустук, ошондой эле райондук баардык иш-чаралардын көркүн ачып, активдүү катышып келе жатасыздар. Биздин күчтүү айымдар, биздин баатыр айымдар кайсы жерде болбосун, коомдук турмуштун кайсы багытында болбосун, баардык жерде өзүңүздөрдүн активдүүлүгүңүздөрдү көрсөтүп жүрөсүздөр. Дайыма аман болуңуздар, бар болуңуздар. Биз жергиликтүү айыл өкмөт, жергиликтүү бийлик сиздерди дайыма колдоого даярбыз. Сиздерге ушул жаңы жылда жаңы ийгиликтерди, жаңы жетишкендиктерди каалайбыз. Урматтуу айымдар, бар болуңуздар. Саламатсыздарбы, урматтуу өрнөктүү ак эле чечен энелер, урматтуу ак эле чечен апалар. Сиздерди Баткен шаарынын мэри Кулубаев Сейтек Дөлөтбековичтин атынан келе жаткан жаңы жыл менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ошону менен бирге эле сиздерге үй бүлөңүздөргө амандык, бакыт, тынчтык каалаймын. Урматтуу апалар, мына бүгүнкү өрнөктүү апалар көгүлдүр отунда салтанаттуу иш-чарасында отурабыз. Бул иш-чаранын эң көркү сиздер. Урматтуу апалар, ак эле чечен энелер, сиздер мына коомду өстүрүүдө, үй бүлөнүн коломтосун, отуну жандырууда, ошондой эле келечек муунду тарбиялоодо эбегейсиз чоң кызматтарды жасап келесиздер. Мындан ары да сиздерге болгон ишеничибиз чоң. Сиздерге чын десол каалайбыз. Чоң рахмат, урматтуу биздин кесиптештерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү салтанаттуу көрсөтүүнүн катышуучулары, урматтуу энелер, сиздерге чоң ыраазычылык. Мына УТРК Баткен телеканалынын эң бир мыкты долбоорлордун бири өрнөктүү апалар деген теледолбоорубуздун жыйынтык чыгарылышы десек дагы болот. Бул майрамдык көрсөтүү, андыктан бул долбоор ошол мамлекеттик идеологияны алдыга сүрөгөн, ошондой эле биздин ушул эң бир өзөгүбүз болгон, уңгу жолубуз болгон ушул нарк насилди алдыга сүрөгөн адамдарсыздар. Сизерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан бейишенен таманда деп коет. Урматтуу эжелер, апалар, энелер, сиздерди дайыма биз кадырлап сыйлайбыз. Албетте энени сыйлаган эл бул дайыма бийик болот жана өзүнүн уңгусун, өзөгүн жоготпой келет. Андыктан дайыма узак жашаңыздар, дагы да кийинки бул иштериңиздерди, кийинки муунга өткөрүү берүүнү дайыма эстеп жүрүңүздөр жана алдыга жүргүзө бериңиздер. Рахмат сиздерге дагы бир жолу. Азыр бул жерде ошол Баткен районунун акимчилигинин атынан жана Баткен шаарынын башчылыгынын атынан атайындай сыйлыктар бар экен, тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Урматтуу апалар, ошондой эле ушул учурдан пайдаланып ушундай биз жагымдуу шарт түзүп берген УТРК Баткен телеканалынын жетекчиси Сабыр Абдумамыновичке дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу апалар, Баткен райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Данир Иманалиевдин ыраазычылык каты менен Жаңы Жер айылындагы Даткай музыкалык этнографиялык тобунун жетекчиси Абылгазиева Жамиле эже ыраазычылык билдиребиз. Ушундай эле ыраазычылык кат Баткен район мамлекеттик администрациясынын башчысы Акимдин атынан
Тоо булагы музыкалык этнографиялык тобунун жетекчиси Зиятова Шаарназ Сапарбаевнага ыйгарылат. Ушундай эле ыраазычылыкка Баткен шаардык аялдар кеңешинин төрайымы Ормонова Арзыкан Аккозовна. Ушундай эле ыраазычылык каттарды Баткен шаарынын башчысы мэр Сейтек Кулбаевдин атынан да тапшырып коелук. Ыраазычылык Баткен шаарынын социалдык маданий өнүгүүсүнө жана үй бүлөлүк баалуулуктарды бекемдөөгө жана коомдогу ынтымакты чыңдоого кошкон зор салым үчүн Баткен шаардык аялдар кеңешинин төрайымы Ормонова Арзыкан Аккозовнага ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Бүгүн ушу 2026 жылдын алгачкы ошо күндөрүн тосуп турабыз. Баардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Ушул бизге жагымдуу маанай тартуулаган ушу Баткен телеканалынын баардык жамаатына, анан директору Сабыр Абдмомуновичке, бизди мына областтан, райондон, шаардын жетекчилеринин өкүлчүлүктөрүнө дагы терең ыраазычылык билдирем. Баары ушу жерде отурган шайыр апалардын атынан дайыма сиздерге ден соолук каалайм. Дайыма ушу бүгүнкүдөй жакшы маанайда болушуңуздарды каалайм. Чоң рахмат. Кадырман телекөрүүчү, урматтуу, ардактуу Баткендин баатыр апалары, мына ушул жогоруда айтылып өткөндөй, УТРК Баткен телеканалында өрнөктүү апалар теле долбооруна активдүү катышып келесиздер. Жана жыл сайын өтүүчү салтка айланган мына ушул апалар ырдашат жаңы жылдык көрсөтүүсүнө катышып, ушул улуттук маданиятты, улуттук баалуулуктарды жогоруда да бир топ жакшы пикирлер айтылып өттү. Жайылтууда салымыңыздар өтө жогору. Андыктан биз сиздерге атайын ыраазычылык катары сыйлоо аземине назарыңыздарды бурсак. Баткен облусунун маданият тармагынын өнүгүүсүнө кошкон зор салымдары, өрнөктүү апалар теле көрсөтүүсүнө активдүү катышкандыктары жана улуттук нарк насил баалуулуктарды аздектеп жайылтууда кошкон бараандуу салымы, ошондой эле жаңы жылдык апалар ырдашат 2025 теле долбооруна активдүү катышкандыгы үчүн алыш айымдары тобу сыйланат. Ушундай эле грамота менен сырдуу таланттар тобу сыйланат. Кадамжай Кызыл Кыя шаарынан келген. Мына ушундай эле грамота менен бир туугандар тобу сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен Айгүл тоо айымдары тобу сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен чек арага чеп болгон Лейлектин жаңы жер айыл өкмөтүнөн келген Акшоола тобу сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен Тоо булагы шайыр апалар тобу сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен Баткен шаңы тобу сыйланат. Ушундай эле грамота менен Кадамжай районунан келген, Кадамжай шаарынан келген Даткайым шайыр апалар тобу сыйланат. Чоң рахмат кызыктуу агайымдар. Мына ушундай эле грамота менен Баткен району Даткайым шайыр апалар тобу сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен жаңы жер айымдары тобу сыйланат. Мына ушундай эле грамота менен Кызыл Кыя айымдары тобу сыйланат.
Жана ошондой эле грамота менен майдандык апалар тобу сыйланат. Чоң рахмат, кадырман көрөрман, ардактуу апалар, ардактуу жетекчилер. Албетте биргелешкен аракет мыкты натыйжа демекчи. Баарыбыз биргелешкен аракетти жаңы жылда жаңы ийгиликтерди багындыралы. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрөрман, ардактуу апалар, апалардаша жаңы жылдык чыгарылышыбызды алдыга карай улантабыз. Азыр мына ушундай жаңы жылда жаңы ийгиликтерди багындырып келген Жаңы жер айымдары тобунун керемет чыгармасы менен кечебизди алдыга карай улантабыз. Кадамжай району жаңы жер айымдарынын жетекчиси дагы бүгүнкү кеченин коногу. Сизден ушул жалпы теле көрүүчүлөргө жаңы жылдык куттуктоо болсун. Ушул келаткан жаңы жыл бардыгыбыз үчүн бактылуу жылдардан болсун. Ушул энелерибиздин үй бүлөсүндө тынчтык болсун. Энелер качан тынч болот? Качан гана балдары тынч болуп, эч кимисинин жаны оорубасын. Ошондо биз энелер бардыгыбыз бактылуу болобуз. Дайыма бактылуулукту каалаймын жаңы жылыңыздар менен. Кадырман көрөрман, көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Жаңы жылыңыздар менен менин жанымда Айгүлтөө Шайыр апалар тобунун жетекчиси Арзыкан Ормонова эжекебиз турат. Саламатсызбы? Саламатчылык. Майрамыңыз менен.
Рахмат. Бирге болсун. Эски жылды кандай узатып, жаңы жылды кандай ийгиликтер менен эски жылды узаттыңыздар? Жаңы жылды кандай тосуп жатасыздар? Eski жылдагы өзүнүн өзгөчөлүктөрү менен эсте калды десем болот. Эми ар бир жылдын өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү бар. Буюрса 2026 жылды ушул Шайыр апалар менен бирге мына ушу Баткен УТРК телевидениясынын жамааты менен бирге абдан бүгүн жакшы тосуп жатабыз. Ушу мен жалпы эле кыргызстандыктарга, анын ичинде Баткен облусунун ушул баардык элдерине, жашоочуларына ушул куттуктоо айтып кетким келет. Ушул 2006 жыл биз үчүн жакшы жылдардан болсун. Ушул заманыбызга дагы тынчылык болсун. Ааламда, ушу Баткенде, Кыргызстанда, үйлөрүбүздө тынчтык болуп, үй бүлөбүз менен аман бололу. Ар бир адамдын ден соолугу болсун, иштеринде ийгиликтер болсун. Жап-жашыл жибекти жамынгандай, жайкалган төрүңдү сагындым ай. Жашоодо керемет кандай күч бар, жол күтүм мен сага камынгандай. Сактадым унутпай элесиңди, салтыңдар кызгалдап белесиңди. Саймалы көрүм көздөн учуп, сагындым тууган жерим сени, сагындым тууган жерим сени. Жолалы учушкан каркыралар, жолдогон саламым айтып барар. Жол бою ак көйнөк кийип алып, жолумду күткөн дүркүл кайырлар. Сактадым унутпай элесиңди, салтыңдар кызгалдап белесиңди. Саймалы көрүм көздөн учуп, сагындым тууган жерим сени, сагындым тууган жерим сени. Жылдызың сагындым жыбырашкан, жымыңдап магырма ырдашкан. Жолдурап жолумду карашкандар, жол четине элеген кызгалдактар. Сактадым унутпай элесиңди, салтыңдар кызгалдап белесиңди. Саймалы көрүм көздөн учуп, сагындым тууган жерим сени, сагындым тууган жерим сени. Сактадым унутпай элесиңди, салтыңдар кызгалдап белесиңди. Саймалы көрүм көздөн учуп, сагындым тууган жерим сени, сагындым тууган жерим сени, сагындым тууган жерим сени, сагындым тууган жерим сени. Даттайым тобун жетектеп келген Жамила Абылгазыева эжекебиз. Жаңы жыл кут болсун эжеке. Сизден бир жаңы жылдык бир жагымдуу куттуктоо болсун. Алдыбызда кирип келе жаткан жаңы жылыбыз жакшылыктын жылы болсун, токчулук, молчулук болсун. Эң негизгиси ден соолукта болуп, ушу заманыбыз тынч болсун. Анан урматтуу мына Шайыр апалар, ак элечеге энелер, ушу баардыгыңыздарды ушу жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Арыбай, чарчабай, карыдык дебей, ушу дайыма жакшынакай болуп ырдап, ден соолукта жүрө бериңиздер. Анан Шайыр апалардын башын бириктирип, жакшынакай маанай тартуулап жаңы жылдын алдында бизди чогултуп аткан мына Баткен УТРКнын бермет коллективиңерге дагы рахмат. Ишиңерге ийгилик, ушу жаңы жылда дагы жакшынакай ийгиликтер куштап жүрсүн силерди дагы.
жергебизде жалаң гана жакшылыктар менен коштолсун. Сиздер УТРК Баткен телеканалында жаңы жылдык майрамдык чыгарылышты көрүп жатасыздар. Азыр менин жанымда Кызыл Кыя айымдары тобунун жетекчиси келип турат. Амансызбы жаңы жылыңыз менен? Өткөн жыл сиз үчүн кандай болду? Жана сизден бир жаңы жылдык куттуктоо болсун. Негизи ар бир жыл өзүнүн бир жакшы изин калтырып кетип атат да. Мисалы үчүн Шайыр апаларга мына 25 жыл өтө бир эсте каларлык жылдардан болуп калды. Анткени биз 10 жыл болуптур биз ушул Шайыр апаны түзгөнүбүзгө, түптөгөнүбүзгө. Кастингден өтүп, ошо 10 жылдык юбилейде биз Бишкекке барып, ал жерде дагы ушундай бир чоң майрам салтанат болду. Ошондой эле маданияттын мыкты кызматкери деген наамды ыйгарышты. Бул деген ишеним, анан ошого татыктуу болуш үчүн ысыкта, суукта, ар кандай шарттарда чакырууларга барып турдук. Негизи мен айткым келет. 2026 жыл эшигибизди босогобузда турат. Жыл бардыгыбызга жакшылыкты алып келсин, ооматты алып келсин. Негизи эле элибизде тынчылык болсун. Тынчылык болсо, ашыбыз, тоюбуз көп болот. Ошондуктан ар кимдин каалаган ой максаттары, тилектери ишке асын. Апалардын көзүнөн жаш акпастан дайыма урутунан күлкү кетпесин. Ушундай жакшылыктарда силер дагы бизди мына апаларды сыйлап, урматтап, бүгүн көгүлтүр отко чакырып отурасыңар. Силердин жамаатыңарга ыраазычылыгыбызды билдирип айтып кетким келет. Дайыма жерибизде ушундай ыр күйлөр болуп, апалардын жүзүнөн күлкү кетпесин. Atkan
Албетте ушул Баткен районунан Тоо булагы шайыр апалар тобун жетектеп бир топ ийгиликтерди багындырып келе жаткан топтун жетекчиси Зиятова Айткүл эжекебиз менен жанымда турат. Айткүл эжеке, жаңы жылыңыз менен. Ушул жаңы жылдан эмнелерди күтөбүз дагы? Бул жыл эмнелер менен сиз үчүн эсте калды? Саламатсыздарбы, жалпы кыргыз элим, алтындай болгон ак элечек апалар, жалпыңыздарды кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктаймын. Жаңы жылыбыз тынчтыктын, ийгиликтин, берекелүү, жемиштүү жылдардан болсун. Жаңы жылдарда дагы көптөгөн жакшылыктар болсун. Кудай кааласа ошол бардык шайыр апалар дагы эмки ушул жылды дагы жаңы жылды жакшы тосуп алалы. Кадамжай шаарынан Даткайым тобун жетектеп келген жетекчиси, амансызбы? Айтсаңыз, ушул эски жыл эмнелер менен сиз үчүн эсте калды? Эски жыл биздин апаларда өтө чоң жакшы ийгиликтер менен бүтүп жатат. Биз буга өтө кубанычтабыз. Республикалык, облустук иш-чараларга дайым активдүү катышып, ушул Кадамжай шаарынын мэриясынын колдоосу менен апалар чоң-чоң ийгиликтерге жетип келүүдө. Быйылкы келип жаткан жаңы жыл менен биздин Даткайым ак элечек апалары чын дилден куттуктайбыз. Дайыма
кыргыз эли аман болсун, жерибизде тынчтык болсун. Ал эми ак элечек алтындай болгон апалар үйдүн куту, төрдүн көркү болуп дайыма аман болсундар. Жаңы жылыңыздар менен. Азыр менин жанымда дагы өзгөчө топтун жетекчиси турат. Бул бир туулгандар тобунун жетекчиси. Бир туулгандар чогулуп, мындай группа түзүп, коомдун маданиятына өздөрүнүн салым кошуп келишет. Саламатсызбы? Сизден ушул жалпы теле көрүүчүлөр үчүн жаңы жылдык куттуктоо болсун. Шетте турган баардыгы бүгүнкү майрамыңыздар менен бүгүн апалардын майрамы көгүлтүрөт болуп атат. Ошон үчүн 2025 жылы дагы эң жакшы жылдардан болду. Ушу 26-жылдары ham жакшы жылдардан болсун. Бир туугандар көптөгөн аты аталган группадагы эмелер, айымдар бардыгыңыздарга ушинтип ден соолугуңуздар таза болуп, өмүрүңүздар узун болуп, ушинтип коллективдин арасында ойноп күлүп жүрө бериңиздер. Бардыгыңыздарга, үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык каалаймын. Дайым бар болуңуздар, бай болуңуздар, бала чакаңыздар менен бактылуу болуп, ana шундай эмелерди көп өткөзүп жүрө беришиңиздерге мен тилектешмин. Дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен.
жаңы жыл бейкутчулуктун, токчулуктун жылы болсун. Менин жанымда азыр Кадамжай районунан келген Алыш айымдары тобунун өкүлү турат. Амансызбы? Жаңы жылдан эмнелерди күтүп жатасыз? Жаңы жылдан албетте ийгиликтерди күтөбүз, жакшылыктарды күтөбүз. Жаңырып кирип келген жаңы жылыңыздар менен ардактуу энелер, жерибизде тынчтык, элибизде токчулук болсун. Азыр бизге Баткен Шаңы апалар тобун жетектеп келген жетекчиси турат. Амансызбы, жаңы жылыңыз менен? Ушул өткөн жыл сиз үчүн кандай жыл болду жана жаңы жылдан эмнелерди күтүп каласыз? Рахмат. Мына өткөн жылы бизге эң жакшы жылдардан болуп кетти. Мына Агылечек апалар жогоруда айтып кетти. Көп ийгиликтер болду. Эми быйылкы 2026 жылы дагы жакшы ийгиликтин жылы болсун, токчулуктун жылы болсун, молчулуктун жылы болсун, элибиз тынч болсун, заманыбыз тынч болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Бардык апалар аман болгула, бактылуу болгула. Ошондой эле мына Баткен УТРКнын жааматына чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Апалардын башын бириктирип бүгүнкү көгүлтүр отко тартып жатат.
Силерге чоң ыраазычылык билебиз. Жакшылыктар болсун кызым. Кадырман көрөрмандар, жаңы жылыңыздар менен биз көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Азыр менин жанымда майдандык апалар тобунун жетектеп келген жетекчиси турат. Амансызбы жаңы жылыңыз менен? Сизден бир жаңы жылдык жакшы каалоо тилек болсунчу. Şu eski жылыбыз hem жакшы ийгиликтүү болуп өттү, жакшы ийгиликтерге жетиштик. Энди жаңы жылыбыз дагы мындан дагы жакшы жыл болсун. Кутман жеримдин түпкүрүндөгү нуру жана берсин. Кыргыз элим өсүп өнө берсин. Келечеги кең болуп, ырыскысы мол болуп, кыргызымдын башыга бакыт кушу кона берсин. Жаңы жылыңыздар менен. Аймакта бир башкача
Кадырман көрөрман, көрсөтүүнү алдыга карай улантабыз. Ушул Лейлектин четки жеринен Жаңы Жер айыл өкмөтүнөн чек арага чеп болгон шайыр апаларды баштап келген Акшоола шайыр апалар тобунун жетекчиси азыр менин жанымда турат. Амансызбы? Өткөн жыл, эски жыл сиз үчүн кандай окуялар менен, кандай ийгиликтер менен эсте калды? Саламатсыздарбы, алтын апалар? Эски жыл биздин эсибизден кетпейт. Себеби эң жакшы ийгиликтерге жетиштик. Дүйнө жаңырыгы 22, 23, 24, 25 деген фестивалдарга катыштык. Турцияга барып, өзүбүздүн Кыргызстандын атыны чыгарып, Акшоола деп дедиртип келдик. Андан башка дагы ыр кербенге катышып, кече жакын деле Ошто 25, ыр кербен 25 дегенге катыштык. Эң жакшы ийгиликтерге катышып атабыз. Ийгиликтерибиз жакшы болуп атат. Илайым заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун. Алтын апаларыбыз бактылуу карылыкты сүрүңүздөр. Чет немеден келдик, чек арадан. Чек арабыз чечилип, жаштарыбыздын ой максаттары ишке ашып, ушул эме кылып атабыз да, бекытчылык заманда жашап атабыз. Аллага шүгүр деш керек. Алтын апалар. Sağa köngül bölgünde oy elgide oy köngül sergide alış yürüp sağa köngül bölgünde Şıtanamın mini tuyal kemesin çalkıp çattan Karanından kağılayın aladım Andaydır bir jürük ödem neresi Karay kayın Oy arça ucayın Kandaydır bir jürük ödem neresi Кадырман көрөрман, өзгөчө атты алып жүргөн сырдуу таланттар, элеттеги катылып жаткан сырдуу таланттардын башын бириктирген сырдуу таланттар тобунун жетекчиси менин жанымда. Алгач эле сизден сурагым келип атат, эмне үчүн топтун аты сырдуу таланттар? Сырыңыздар эмнеде? Саламатсыздарбы?
биздин сырдуу таланттуу тобунун атынын коюлушунун себеби биздин айымдар алды 72 жаштан арты 66 жаштан өткөндөн кийин ичинде сыр сакталып келип, ошо убакыт өткөндөн кийин сыр ачылып чыгып атпайбы? Ошон үчүн биздин топтун аты сырдуу таланттар болуп калды, сыр бойдон. Эмесе мына кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Бардыгыңыздардын өмүрүңүздөр узун болсун, ден соолугуңуздар чың болсун. Ушу кыргыз элибиз дайыма ушул жакшылыктардын үстүндө жүрө берсин. Жылкы жылы жакшылыктарды гана алып келсин. Бардыгыңыздарга ийгилик каалаймын. 2026 жылга ден соолук каалаймын. Эмесе мына биздин топтун атынан дагы жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетелик. Бардыгыңыздарга жаңы жылыңыздар менен. Kızlarda da kızlar var minez aşık, aşık kızga jigittin bari aşık. Kalbimde şeşesi sezip kalsa, uyalgasıp kaladay betim basıp. Kızılkımda avulum, kızlar menin savugum, allar menen bas koşpay basılmaydı noğum. Kızlar degen kalkam o, kaygılığın aytam o, kağıp soğup ketedi kaldım o de baykam o. Jigit'te de jigit var tımıraygan, basa keyip kepkasın kıngıraygan. Anılganı keşpasa kız gelinşek, Kutaydın bir belle sağı jımıraygan. Kızılkında avulum, kızlar menin sağığım, allar menen bas koşpay basılmaydı nağım. Kızlar degen kalkam o, kaygılığın aytam o, kağıp soğup ketedi kaldım o de baykam o. Kızlarda da kızlar var minez aşık, aşık kızga jigittin bari aşık. Kapelimde şeşesi sezip kalsa, uyalgasıp kaladay betim basıp. Kızılkımda avulum, kızlar menin savugum, allar menen bas koşpay basılmaydı nağım. Kızlar degen kalkam o, kaygılığın aytam o, kağıp soğup ketedi kaldım o dep baykam o.
Yazda kelim aylığına kızılırım. Düştü kırım kırkını seni kırıp. Günde kırıp kırımda iskeytetim. Karay verin kaytalar kömür bölüp. Oğu bettir borusu Bolğun sözünü özün şerik Күндө күндө күлүңдү сага карап Коштошууга кол берип келдим сага Атыр жетим жыттайын аябатып Белек болсун өзүмдөн ушулгана Неге мынча болуп камыккансың Ысый деним алулу улам жана Kız ölürüp koş bolğun koşkun emin Külü olsun yüreği yazın geli Calbırağın semserep Bekten selap Tarkap geçsin köngülden uqqan çeri Kelgen meyman sözüde esme yürügün İşenip koyulup vay men da seni Kelgen meyman sözüde esme yürügün İşenip koyulup vay men da seni Экинчи кезекте өзбек кызы Гүлбахардын өнөрүн тартууламакчыбыз. Şunçaktım bir kelmesen xafa bolaman Bir jilmayıp bir külmesen xafa bolaman Şunçaktım bir kelmesen xafa bolaman Bir jilmayıp bir külmesen xafa bolaman Osmanımda yıldızımsan Gözden nurum gündüzümsan Osmanımda yıldızımsan Gözden nurum gündüzümsan Rencisen men özümden xafa bolaman Ал эми үчүнчү кезекте орус кызы Светлана Константиновна. Если нам скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь, и будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, ой, чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Труба!
Анда эмесе 4-cü kızыбыз Indiyadan kelgen Gita kızыбыздын önörünü көрмөкчүбүz. Tündü kütüşür
çürük bizde, utanmasa korkmagın жүрек bizde, үлгі қылсаң қалпақ түрі bizde, bir қарасаң жолбарыстың сүрі bizde, үлгі қылсаң қалпақ түрі bizde, bir қарасаң жолбарыстың сүрі bizde. Башқа елдің жырғалын самабайбыз, башқа жұрттың жырғалын қалабайбыз.
келди капталга салып кеш келди кадырлап баккан балдарды кайнене болгон кез келди кайнене болгон кайнене болгон кайнене болгон кез келди Ağırdan giyken seldi Akbata berer kez geldi Alpeştep bakan baldarın görür kez geldi Ne berek görür, ne berek görür, ne berek görür kez geldi Çoğ ene bolgoni, kayene bolgoni kez geldi Bir gün ben seni istedim Joluksak aytып bereyim sebeplerin Yaşlığım yetecekti Ömrüm ötecekti Bu sezim abasuday gerek dedim Bu sezim Bu sezim abasuday gerek dedim Öttüdün жүрөгүмдүн бары жогун Жол бараны дагы дарылонун
sağınam, seni sağınam. Oğlum seni sağınam, seni estem sağınam, oy mayındayın ekken barına. Seni estem sağınam, oy mayındayın ekken barına. Кадырман көрөрман, ардактуу Баткендин баатыр апалары. Мына ошентип быйылкы апалар ырдашат 2025 жаңы жылдык чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Албетте кирип келе жаткан жаңы жыл ар бириңиздердин үйүңүздөргө жалаң гана жакшылыктарды алып келсин. Ал эми жергебизде тынчтык, өлкөбүздө өрүш алган өлүгүүлөр арбын боло берсин. Көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Сиздер УТРК Баткен телеканалына апалар ырдашат жаңы жылдык чыгарылышты көрдүңүздөр. Берүүнү мен Бермет Манасов алып бардым. Келерки көрсөтүүлөрдөн амандыкта көрүшөлү.